Бул жакта дагы маанилүүсү көрсөтөрбү мына кайсы бир коомдордо ар кандай апаттар, балелер болуп атса, кыйынчылыктар болуп атса, Аллах сактасын, согуштар болуп атат туурабы. Ушунун баарысынын себеби эмнеде экен? Эгерде ушул аяттын негизине карасак, ушунун баарысы таухидтин жок болгондугунан да. Ошонун баарысы ошол элдин арасында ширктин жайылып кеткендигинен, Аллах тааланын акысын аткарбагандыктан болот. Кайсы бир коомдо бир бале болдубу, ошол жакта демек ширк бар. А эгерде чынында таухид орногондо, ла иляха иллаллахты карманып жүрүшкөндө, Аллах тааланын убада бар эле, аларда аманчылык болот деген. Мындан эмнени түшүнөбүз? Дагы эгерде кайсы бир коомдо ла иляха иллаллахка чакырып жүргөн бир жамаат болгон болсо, таухидке чакырып жүргөн бир топ болгон болсо, биз аларга рахмат айтышыбыз керек. Ошолор бар экендигине сүйүнүшүбүз керек. Анткени ошондой адамдар элдин, жердин тынччылыгын сактап турушуна себепкерлер. Ошолор Аллах тааланын акысына чакырып жатат. Аллах таалага карата зулумдуктарын кайтарып жатат. Ошолор себептүү мүмкүн ошол элде аманчылык сакталып турат. Көрсөтөр аларга душмандык көрсөтпөй, көрсөтөр аларга каршы чыкпай, кайра аларды колдошубуз керек. Алар менен бирге туруп, биз дагы Аллах тааланын акысын колдогондор болушубуз керек. Көрсөтөрсүзбү? Ошондо баардык үчүн эмне биякта Аллах таала убада алган аманчылыктагы, тынчтыктагы туура жолдо болот.